экенчил күчтөр, Кыргызстан азаматтары, кыздары үчүн мынау темада карап атабыз. Бийликтин узурпацияланышы жана мамлекетке жасаган тийгизген кесепетиде. Себеби 2005 жылы кийинки революциядан келген Бакиев, 10-чы жылкы революциядан келген Атамбаев сабак чыгарбай, кайрадан бийликте каалагандай калчаганын кесепетинен бүгүн барыбыз отурабыз, урматтуу туугандар. Конституциянын 5-чи беренесинин 3-чү бөлүгүндө жазылган бийлик адамдары, мамлекеттик органдан бийлик адамдары Конституциянын жана мыйзамдын алкагынан чыга албайт деп. Бакиев жок, бүгүн Атамбаев жөнүндө сүйлөп атабыз. Ал ошол Конституциянын алкагынан чыктыбы нормаларынан? Чыкты. Мен майдаланбай мындай ири иштерди айтып чыгайын. Биринчи чыкканы 2010 жылы алган Конституциянын 9-чу бөлүмүнүн 114-чү беренесинде жазылган болчу. Ошол Конституциянын нормалары 20 жылдын 1 сентябрынан кийин гана каралат деп. Демек, 20 жылга чейин эч ким Конституцияны өзгөрткөнгө укугу жок болчу. Ким өзгөрттү? Атамбаев өзгөрттү. Демек, алкагадан чыктыбы? Чыкты. Бул түздөн түз кылмыш. Мына эң карай турган майдаларга биз мындай карап коелу. Экинчи, өзүндө жок уйгар муктарды ээлеп алды. Кандай? Мыйзам атайын чыгарып, биз каршы болсок дагы, ал тышкы жана ички саясатты тейлейт деп. А тышкы саясатты тейлеп эмне кылды? Оңчулар менен быкы-чыкы кылып, азыркы келген президент Аран өзүн алып келди. Бул экинчи кылмыш. Үчүнчү кылмыш. Өзү сот, прокурор жана жашыруун органдардын милдетин өзүнө алып алды. Кантип? Ал айтты, соттун чечими жок. Бул коррупционер, мына Ахмат Келбек отурат, ошонун дарегине Түлеев жок, анын дарегине коррупционер деп, чечим соттун чечими жок. Бектурлар, Талгарбек мырзалар, Дастан агабыз жана башкалар ошол компаниянын бардыгын соттун чечими жок. Булар дейт, төңкөрүш жасаганга аракет кылды деди. Ал далилдендиби? Далилдеме жок. Сөздөрү бар. Төңкөрүш жасаш үчүн бир күч керек. Жок дегенде бир 15-20 автомат керек. Бирин таптыбы? Жок. Ана 3-чү чоң кылмыш. 4-чү. Биздин Конституциянын 1-чи беренесинде жазылган Кыргызстан суверендүү, демократиялык, эгемендүү, унитардык, социалдык жана дин башкасынан тышкары мамлекеттер. Эгемендүү деген сөздү, эгемендүү деген бул сөз эмне? Көз каранды эмес башка мамлекеттер деген сөз, туурабы? Ал эмне кылды? Аны жокко чыгарып, чийип таштады. Биз көз каранды болуп калдык ушунун саясаттын негизинде. Кантип? Мына азыркы карындашым ыйлап атпайбы? Бирөөнүн адреси боюнча. Биз жогорку кеңешке айттык. Газ түтүктөрүн $1 бербеген башка өлкөлөргө. Берсек жок дегенде өзүбүзгө берелик. Жок деген аны сактап калайлык деп. Биз бердик $49 миллион карызы менен. $49 миллион карыз менен. Ким аны карызга батырды? Эмне кылды? Иликтейлик, жоопко тартайлык. Азыркы айтып аткан адамдардын фамилиясы ошол коюп чыгып калат, ошолорду карап койсо деп. Ошентип отуруп бердик, көз карандыбыз. Эгер азыр ошол мамлекеттерге биз каяш айтып койсок, 2 күнгө газ өчүрүп коет, эмне болобуз? Чөгөлөп, жатып, жорголоп барабыз, кечирип коюп, ошону аткарайлык деп. Эл көтөрүлүш чыгарат. Бул эгемендүү өлкөбү?
Aytkылашы? Егеменді емес. Егеменді емес та. Андан башка қарыздарды алды қалағандай. Тура емес қылып, мына азыр барын айтышты, мен аны тізбелеп қояйын. Егер де ертең ақшаны бере алмай қалсақ, айтады, жеріңе берген деп. Мына қоңшы өлкелердің мынанша жерін алып алды деп, азыр сөз шығатпай бізден. Эми айтпайлы қойылғаттарын. Қарызды беріш керек та. Осы жерде біз тура емес саясат дегенде Конституцияны қалағандай қалчап, ұйғар мұқынан тышқа шығып жасаған саясаттың негізінде біз бүгінгі матқақа батып отырамыз. Эмне үчүн тап баш көтөрүп атабыз бүгүн? Себеп дегенде, биринчиден, мекенчил күчтөр мен оюмча ойгонду. Кыргыз элибиз түшүндү. Үчүнчү президент айтып атат. Мен эч качан кландык үй бүлөлүккө жол бербеймин. Мен эл үчүн иштеймин деп. Демек, ошонун саясатын колдогончо биз жанакы алып келгендердин барын жазага тартышыбыз керек. Себеп дегенде, жазага тартылбандын кесепетинен ошондой жолго барып атышат. Мына азыркы сунуштарды мен колдойт элем. Прокуратурага тапшырайлы. Мөөнөтүндө айтты. Азыркы мен айткан конкреттүү далилдердин негизинде иш козголсун, жоопко тартылсын деп туруп. Жана ошолор менен кошкон адамдардын бардыгы ара болуп кетишсин. Эгерде саясий куугунтук менен камалгандар, мен фамилияларын айтпай эле коеюн, жана чыккандар бардыгы бүгүнкү күндө соттун чечими менен акталса, бул дагы бир далил болот. Тигил өзүн каалагандай кылып каматканын. Мына мында билишибиз керек. Ошолордун актаганы тигинин көзүнө кетпейт. Кайтып тигинин капилкасына кетет. Ошо канчалык деңгээлде бийликти басып алгандыгы. Мына ошондой билишибиз керек. Ошондуктан урматтуу жыйындын катчылары, бүгүн жакшы сөздөр болду. Баарыңарга рахмат. Мен көп сүйлөбөйүн, конкреттүү фактыларды айттык. Ушунун негизинде мен сунуш кылат элем, азыркы чечимге киргизип койгулагын кошулуп туруп, жөнүндүү сунуштарды бардыгын жазыш керек. Аны бийликке биз дагы мындай беришибиз керек, алар дагы билиш керек. Кандай чечим кабыл алды бүгүнкү жыйындын катчылары. Рахмат.